Кутман күн достор. Бүгүн сиздерге биздин уй саан аппаратты колдонуу боюнча айтып беребиз. Эң биринчи нерсе, аппараттын мотору 220 менен иштейт, бир фаза. Иштетүү токко саюудан баштайбыз. 220 бир фазалык токко саябыз. Анан иштетерден мурун аппараттын бир сыра карап коюшубуз керек. Булар силер көргөн коллекторлор. Бул клапан деген өйдө чыгып туруш керек. Мондай болуп, иштетерден мурун бул клапан өйдө чыгып туруш керек. Бул жака такап койсоңуздар болот. Бир жагын карадык. Экинчи жагын карадык. Бул жагы дагы өйдө чыгып турат. Бул жак вакуумду бул жака өткөзбөй кармап турат. Ошон үчүн өйдө чыгып туруш керек. Ал жакты карадык. Андан кийин бактын крышкасы сөзсүз түрдө аябай жакшы болуп, катуу жабылып туруш керек. Көтөрүлүп, ачылып калбаш керек. Анткени аба сорушу мүмкүн. Бул жактагы эки краны ачык болуш керек. Оң жагы, сол жагы тең ачык болуш керек. Карадык. Бүт баары ордунда болгон учурда бул жерден иштетип өчүрүү кылсак болот. Иштеттик. Иштеткенде манометр давленияны 0,5ке чейин көтөрөт. 0,5ке чейин көтөргөндө эки пульсатор чыкылдап иштеп баштайт. Бул эмне деген сөз? Аппаратыбыз уй саа баштаганга даяр деген сөз. Давление нормада, пульсаторлор иштеп атат. Демек, саганды саганга өтө берсек болот. Уйдун желинин бир сыра уйдун жанына алып келип, бир сыра желиндерин жууп, тазалап, дайындап алабыз. Ага чейин уйдун алдына чөп жем салып койсо, аны билесиздер. Желин даяр болгондон кийин, жууп, тазалангандан кийин, мына момундай кылып туруп, уйдун астына алып келебиз. Сосоктор ылдый жакта карап турат. Уйдун алдына алып келдик. Алып келгенден кийин бул клапанды ылдый басабыз. Бул жака фиксация кылып койсок болот. Өйдө чыкпай калат. Бул жерде могул жерге клапанды фиксация кылып койсок, ушинтип калып калат. Анан жабышып калат. Бул иштеп атканда жабышат. Анан бул сосокторду бир-бирден желинге тагабыз. Жаңы тагып баштаганда кичине колуңар менен жардам берип кармап турушуңуз керек. Төртөө тең тагылгандан кийин акырын кармап турсаңар, бул өзү соруп жабышып калат да, сай баштайт. Саап баштаганын каяктан көрөсүңөр? Коллектордун ичинден сүт чогула баштайт. Сүт чогулуп, мына бул шланг менен сүт кете баштайт. Ал ошо сааган режимде иштеп атканда сүт көрүнөт. Уй саалат. Кыргыз уйлар болсо, биздин жөнөкөй уйлар болсо 3-5 мүнөттүн ичинде саап бүтөт. Ал эми баягы көп сүт багытындагы уйлар болсо, алар 10 мүнөткө чейин саалат да. Бул аппараттын негизи 1 саатта 12 уй сайт деп завод бизге берет. Бирок 12 уй бул баягы сүт багытындагы уйлар. Сүттөр саалды, саап бүттү. Бул боюнча да көргөзүп коюшум керек. Саап атканда бул клапан ушундай турат. Саап бүттү, сүт кетпей калды, көрдүңүз, уй саалып бүттү. Ушул бойдон ылдый тартпайсыздар. Ушул бойдон ылдый тартканда бул чыкпайт. Бул клапанды өйдө көтөрүп туруп, кайра бияка такаганда бул сосокторду кой берет, желинден кой берет. Кой бергенден кийин акырын ылдый түшүрүп аласыздар. Эми саап бүттү. Саап бүткөндөн кийин системадагы давление түшкөнгө чейин бул крышка ачылбайт. Бир аз кое турасыз, же болбосо бул жакта клапан менен ылдый түшүрүп, давленияны түшүрүп койсоңуз болот. Крышканы ачтыңар. Крышканы ачып, ичиндеги сүттү куюп аласыңар. Куюп алгандан кийин кайра жаап туруп, жууганга дайындай беребиз. Маанилүү бир нерсе бар. Сүт саап атканда бакты карап турасыңар.
бак могул жерден өйдө толуп кетпеш керек. Эгер сүт аябай көп толуп кеткен болсо, бул насоско, вакуум насоско сүт соруп алса, кийин иштебешинде проблема чыгат да. Бакты аягына чейин толтурбайбыз. Демек, сүттү куюп алдык, бак бош. Эмне кылабыз? Ысык суу бир чакага дайындап алабыз. Анан ошону сосокторун ысык сууга эле чайкап ичишибиз керек. Аны саап бүтөрү менен дароо кылыш керек, анткени сүт бул жакта туруп калбаш керек. Сүттөр туруп калган болсо, бул коллектордун ичинде баягы каймактап калып калат. Кийинки иштеткен сай турган сүттөрүңүзгө дагы зыян алып келиши мүмкүн. Чакага ушул бойдон эле салабыз. Бирок чакага салганда могу жерге чейин эле салабыз. Аягына чейин салып ийбейбиз. Эме сосоктордун баш жарына чейин чакага салып туруп, баягы эле клапанды ылдый басабыз. Сааган режимге кайра коебуз. Ошондо бул сосоктордун ичинен сууну соруп, коллектордун ичи чайкалып, бул шлангдардын баары чайкалып туруп, кайра бакка куят. Бул деген силердин баягы аппаратты жууган боюнча убактыңарды үнөмдөө. Эгер саагандан кийин дароо ысык суу менен жакшылап жууп турсаңар, көп кирдебейт аппарат. Бирок эми албетте бир жумада бир ичин дагы ачып тазалап туруш керек. Өзгөчө бул коллектор. Коллекторлор болсо мындай жарым оборот менен ачылат. Мына ушинтип ачылат, ичтерин жууп тазалап, калып калган сүт болсо ошолорду алып койсоңуздар болот. Бул жерде мындай прокладкасы бар. Бул прокладканы жууп атканда абайлашыңыз керек. Кээ бирде жеңелер жууп атканда жоготуп алса, анан кийин бул жактан герметичный болбой калат да. Аба соруп калышы мүмкүн. Жакшы саабай калат. Кайра мындай жарым оборот менен жаап коесуздар. Так, эми бул жактан көргөзөлү. Бул капталында мына электромотор, бул жагы насос, глушитель. Анан маанилүү нерсе колдонууда бул сбросной клапан. Бул клапан менен сиз системадагы давленияны регулировка кылсаңар болот, азайтып же көбөйтүп. Азайтыш үчүн үстүндө стопорный дөңгөлөгү бар. Аны бошотуп туруп, солго бураганда, солго буруп атам, давление түшөт. Оңго бураганда давление көбөйөт. Мына бул манометрден аны карап турсаңар болот. Биздин иштөө негизи стандарт басым бул 0,5 да. Ушул жакта болуп туруш керек. Кээ бирде эми желиндери катуу уйлар болсо, анда кичине көбүрөөк давление керек болсо, көбөйтсө болот. Же болбосо аябай жумшак желиндүү уйлар болсо, азайтып койсо болот. Бирок эми биз заводдон дагы ушу стандарт 0,5 менен келет да. Бул жактан ошону азайтып, көбөйтүп регулировка кылсаңар болот. Анан дагы маанилүү нерсе, алдында бул ресивердин алдында, монтип көргөзүп берсек болот. Мондай клапан бар. Бул клапан деген бош туруш керек. Өзгөчө кышында бул ресивердин ичине конденсат чогулганда могул жерге токтоп муз тоңуп калышы мүмкүн. Иштегенде бул клапан жабышат бул жакачы. Вакуум системада вакуум болгондо бул клапан жабышат дагы, аба өткөзбөйт, ошол жерден иштейт. Эгер бияка муз толуп калган болсо, бул жабышпай калат дагы, давленияны толтура албай, насос кыйналып иштей берет да, и туура дагы саабай калат. Бул ресивер болсо вакуумду чогултуп, системанын туура иштешине жардам берет. Анан болгон конденсаттар дагы вакуум болгон үчүн конденсаттар чогулат бул жерде. Мына могу крышка 2 жумада бир айда бир ушул жакта акырындай отвертка менен ачып, ичин кургактап турсаңар болот. Ичиндеги чогулган конденсаттарды дагы кургатып, тряпка менен эметип турсаңар болот. Негизи могу ушул ылдый жагында көргөзгөн клапандан суулар агып турат. Бирок эми кээде аягына чейин акпай калса, ичине чогулуп тура берет да. Ошон үчүн бул эме капкагын кээде ачып тазалап турушуңуз керек. Дагы
айтып койчу маанилүү нерсе. Бул жакта бул кармак ичин чыгарып алып койсо болот. Мондай кылып. Негизи ары бери ташып калсаңар же дагы бир эме болсо, бул атайын чыгарганга алып койгонго ылайыктуу кылып жасалган. Дагы бул жакта жабдыктар боюнча айтсак, эки кран бар. Бул крандарды кээде мисалы үчүн эки жагын тең эмес, бир жагын эле колдонгуңуз келсе, бир жагын жаап койсоңуз болот. Жаап койсоңуз бул жагы иштебей тура берет. Бул жагын ачып коюп, оң жагы менен эле колдоно берсеңер болот. Эми дагы айтып койчу маанилүү нерсе достор, бир фазалык 220 вольт менен иштеген моторго 220 напряжение болуш керек да. Сетте ошондой напряжение болуш керек. Андан аз болгондо моторго зыян келиши мүмкүн, насос туура эмес иштеши мүмкүн, мотор өзү туура эмес иштеши мүмкүн, и ресурсу дагы азаят да. Ошон үчүн напряженияга көңүл бурушка керек. Эгерде кээ бир айылдарда өзгөчө аябай напряжение проблема бар. Эгер напряжение аз болгон болсо, анда көп кымбат эмес. Стабилизатор алып, стабилизатор аркылуу иштетсеңер, анда да жакшы болот. Мотордун иштөө мөөнөтү дагы узунураак болот да. Комплект боюнча айтып коеюн. Бул жакта комплектинде щеткалар бар. Мындай кыска щеткасы. Бул болсо сосоктордун ичин тазалап жууганга. Ичин ушу менен щетка менен ичин жуусаңыз болот. Анан узун щеткасы болсо, мындай. Узун болсо, бул сүт жүгүргөн шлангдарын ичин жуусаңыз болот. Бир нерсе калып калган болсо, ичтерин бул жактан ачып же бул жактан ачып туруп, ичтерин жууп алсаңар болот. Бирок эми анан бул жанагы көп кишилерде ушундай проблема болсо керек, үч эмчек болуп калган уйлар да. Аларга ошо 4 сосоктун бирөөсүн ушу менен жаап коюп, калган үчөө менен сай берсеңер болот. Дагы бир эмчегин музоого калтырып коем деген дагы кардарлар болгон. Ошолорго дагы ушуну колдонуп, бул комплектинде болот. Кыскача маалымат ошондой достор. Дагы бир суроолоруңар болсо же сунуштарыңар болсо, алдына биздин номерлерди жазып коебуз. Ал жака номерлерде WhatsApp бар, ошол жака жазсаңыз болот. Же болбосо комментарийге деле жазып койсоңор абдан ыраазы болобуз.